Assalamu alaikum dostlar. Sizlerge бүгүн шашылыш кабарды айтып кетейин деп чечтим. Мына шайлоо деп атып согуш чыгып кеткен турат. Себеби буга чейинки мына кандидаттардын бардыгы мына агитацияны жакшы өткөрүп атышкан да. Yani бүгүн 28 сентябрь күнү Оштун Онадыр шаарында өзбектер менен жолугуу учурунда Кыргызстандын мындай стабилдүүлүгүн буза турган өтө коркунучтуу сөздөрдү айтып кетти Өмүрбек Бабанов. Ал өзбектерге тизелеп жашагыча тик туруп өлгүлө, эч кимден коркпогула, чогулгула, бири-бириңерди мындай көбөйгүлө. Эгерде кимде бир милиция силерди кармай турган болсо, мен өзүм жооп берем, ошол милициянын иштен алам. Эч кимден коркпогула, топтолгула, көтөрүлгүлө деген аябай мындай коркунучтуу сөздөрдү айтты. Урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Баардыгыңар бирге болсоңор, бирөөдү уруп атса баардыгыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул сел дейт, эл турганда сел болуп агысып кетет. Баардык өзбек халкына чагыргыла, бир туугандарыңарга чагыргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Мен сөз берем силерге деп сөздөрүн берип, кыскасы аябай эле мындай Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө мындай терс таасирин тийгизе турган сөздөрдү, коркунучтуу сөздөрдү айтып кетти бүгүн. Мындан немеси коркунучтуусу өзбектердин арасынан сепаратисттик көз караштагы адамдар да чыгып сөз сүйлөштү. Кыргызстанда кыргыз элим, кыргыз эле дей берет анан. Эмнеге кыргыздардан башка эч ким жашабайбы деп ошентип айткан сөздөр болду. 2010-жылда Кадыржан Батыровдун сөздөрүн кайталап атышты булар. Qaysi deputatlar, prezidentlik kim qayerda söylese, yaşasın Kırgız elime deb söyleydi. Mana Tabanov demek уже 5 yıldan beri karab жүрüm, Kırgızistan elim yaşasın deb söyledi. Biz bunu sürüktük, Kırgızistan'ımızda Kırgız'dan başka el yok mu? Emri var dedi, Kırgız elim, Babanov Kırgızistan eli deb söyledi. Şunda adam gibi patikasını çalıp koyamaylı. Kırgızistan elinden söyle, Özbekler. Ушундай сөздөрүн өзүңүздөр билесиздер, 2010-жылы өзбектерди чогултуп атып согуш чыккан. Эми азыр кутум ошондой эле согуш болуп кетиши мүмкүн да достор. Андан көрө келгиле бардык тууган досторуңар ушул видеонундай немени жөнөткүлө, ушул кабарды жеткиргиле. Өзбек досторго дагы айткыла, бизге тынчтык керек. Ушинтип атып Бабанов өзбек кыргыз урушун чыгарып иши вообще сөз эмес бул жерде. Миңдеген адамдар өлөт. Кадыржанга окшоп бул Өмүрбек Бабанов мындай элди чабыштырып коет да бул кетишинен. Кадыржанга окшоп качып кетет да бул. Анан эми зорго тынч жашап кыргыз өзбек дос болуп эми мындай неме болуп келатканда кайрадан эле ушу көтөрүлүшкө чыгарып жатат да бизди. Этият болгула достор. Мындай чагымчылдар президент, не только президент, бул вообще мындай немеден мамлекеттен кууп салыш керек мындай адамдычы. Сепаратисттик көрүнүп турат да мынчы. Мына Онадыр күйүп турса, өзбекче ырлап туруп, өзбектер эркин бийлеп турса, ошондо базып келгенде атам Байкуш жаны сындаган атам карып туруп, бетимен менин президентим кандай сөз, бул мен үчүн өтө жогору сөз. Мен ошон үчүн баратам. Бакыр эке, мында турсаңыз, токтогуштун жанында турсаңыз, мына карайлар эки окшойдубу? Ошол достор, баарына жөнөткүлө ушул укканыңарды, баары уксун, билсин. Убакыт азында согуш чыгып кетсе, айтып атпан, ушул согуш чыгып кетишине сөз жок. Убакыт өтө тар. Баарына жеткиргиле достор. Урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Баардык өзбек халкына чагыргыла, бир туугандарыңарга чагыргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Emri var dedi, Kırgız elim, Babanov Kırgızistan eli deb söyledi. Şunda adam gibi
patinkasini chalab qo'yan mayli. Qirg'izlar elidan kelib, o'zbeklar. Yana tursangiz, mana qaranglar, lekin o'xshaydimi? Ha? O'xshaydi.